62 жаштагы дарыгер Калмырза Жолдошов эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу коомчулукту узак аралыкка чуркоого, саламаттыкты бекемдөөгө жана ошол эле учурда санитардык эпидемиологиялык талаптарды так сактоого чакырат. 37 жылдан бери врачтык кесибим бар. Терапевт, пульмонолог, невролог, мануалист, точный массаж и спортивный врач. Ушул кечире кайрылып атам. Себеби ушунча 2 айдан бери пневмония легких, гриппозное состояние, уже акыркы убактагы бүт болгон баягы уккан нерселер баарын натыйжага келтирип, өзүмдү аралап 90-95 таза натыйжага келген үчүн Атайын регион каналына, Жалал-Абад элине, Кыргыз элиме ушуну түшүнүп берейин деп келдим. Оюм таза. Ошол менен бирге бүт элимди ушул позитивдикке чакырайын дедим эле. Баары шок болуп калды. Грипп COVID-19 болгон и боло берет. Себеби бул адамдардын эмеси өтүп, иммунитет сакталып, акыры бул оору жоголуп кетет, эстен чыгып кетет. Бирок ошого биз каршылык көрсөтүшүбүз керек. Сиз айткандай паника түшүү болбойт. Бирде жакшы дарыгерлер бар, жакшы алардан берген насааттарын, методдорун колдонсо, бул оорудан тез айыкса болот. Сөзсүз адамга кыймыл керек. Үйдө бол деп атпай, үйдө болгула мейли. Көпчүлүккө барбагыла, бирок үйдө да кыймылдаш керек. Кандай кыймылдаш керек, кандай гимнастика кылыш керек. Мына эртең менен мен спортком Саймарастан регионго чуркап келдим. 28-нде саат 9-га мен пробегке чыгарып атам. Пробег против COVID-19 деп. Коронавирус илдетин дарылоого байланыштуу өзүнүн жеке тажрыйбасына таянып, Атайын программа иштеп чыкканын айтат. Учурда ал ыкмалар боюнча тийиштүү мамлекеттик жогорку органдарга кайрылган. Биринчиден коронавирус мурундан, колдон, жүйт мел ага ишенүү керек. Эң негизги коронавирустун ушундай грипптин жугуун бирден бир ыкмасы бул кыз өлөнгөчтүн айланасына суук тийгенден болот. Кыз өлөнгөч воспалять этет, суук тиет, анан гландтар шишийт, шилекей бездер иштей баштайт, анан какырык үйдө эмес төмөн кете баштайт. Бронхтон түшөт, бронх анан майдаланып туруп, анан өпкөгө түшөт. Буга 7-8 күн убакыт кетет. Температура 37-39 ортосунда болот. Эгер биз туура раствор, люголь деген раствор менен туура кашыга уруп туруп, тоголок кылып туруп, чоң бармакка чоңдорду, указательный бармакка жашта балдардыкынан болуп туруп, 2 гланды төмөндөн жогору, мындай таза жагынан ортосун баягы кыз өлөнгөчтү зеф деп, зефти 2 жагынан тазаласак, ошол 1 кашык 100 грамм кайнак сууга раствор люголь салып туруп чайкасак, температура 39-дан резко 37-ге түшөт. Анан калган ыкмаларды колдонуп, антибиотик андамдайды. 36-га чүрүп алсак, 36-37 ортосунда воспаление легких жүрбөйт. Воспаление легких только 37 менен 39 ортосунда болот. 37,5-дан баштап воспаление жүрө баштайт. Организм уже бизге каршылык көрсөтө бере албай, иммунитет деп коет. Иммунитет бере албай калат. Ошондон адам стереотип пайда болот дагы, мээдеги баягы дыхательный центрлер уже иштебей калат, адамдар шокко түшүп калат. Дем ала албай эле жөтөлүп көгөрүп, мен ковид болдум, мен пневмония болдум деп анан өзүнчө дарылана башташат. Врачтарга кайрылуу керек. Жакшы терапевттерге кайрылуу керек. Биздин врачтар жакшы иштеп атат. Рахмат баардыгына. Аралыкка чуркоо марафону 28-июль күнү таңкы саат 7:30-да Барпы жергесиндеги Таймураз спорт комплексинде чогулуп, Жалал-Абад шаарындагы регион телеканалынын имаратына чейинки аралыкты камтыйт. Чуркоого катышуучулар үчүн курактык чектөөлөр жоктугу айтылат. Мындан сырткары жарандарга зарыл болгон дарыгерлик кеңештер берилет. Өткүрбек Рахманов, Турсунали Нуралиев, Самирбек Тойчубаев, регион.